күн чыгып жаткан, төбөгө келген же батып жаткан учурлар канча убакыт созулат дейт. Анакей. Себеби бизде шариятыбызда ушул 3 абалда намаз окуудан тыйылганбыз. Күн төбөгө келгенде, күн чыгып атканда, анан күн батып атканда. Себеби ошол мезгилдеги жана күнгө сыйынгандарга окшоп калбош үчүн шарият ошону тыйган. Макрух. Эми ошонун өлчөмү канча? Өлчөмү канча? Негизинен мисалы үчүн багымдаттыкында бизди күндү бир аз агартыбыраак окуйбуз, мустахаб болот. Таң бир аз таң аттырып окуган жакшы болот. Бирок күн чыгып кетпеш керек. Бирок күн чыгып кете турган болсо макрух болот. Балки намазыңыз бузат, күн чыгышы менен багымдаттын убактысы бүтүп калат. Эми ошол убакыт канча десе, алымдар лахва дейт. Билбейбиз аны бир 2 мүнөтпү, 5 мүнөтпү, 10 мүнөтпү. Себеби күн тип токтоп жылбайт, мындай эле кетип атат да. Демек, ошол күн чыгып атат, мынтип чыгып кетет. Болду. 2 мүнөттө же 3 мүнөттө эле чыгып кетет. Бирок макрух убакыттан сактаныш үчүн бир 5 мүнөт, 10 мүнөт калтырып өткөрүп ийген жакшы болот. Ал эми асыр намазына келе турган болсо, асыр намазындагы көздүн нуру, күндүн нуру көздү албай калганда уже макрух убакытка кирет. Бирок окусаңыз намазыңыз дурус болобу? Намазыңыз дурус болот. Макрух болуу менен дурус болот. Макрух деген жактырбаган нерсе. Эгерде бир рекетти окугандан кийин күн батып кетсе деле, ошо асырыңыз дурус. Себеби күн баткандан кийин асырдын убактысы чыгып кетет. Шамдын убактысы кирет. Күн батканда шамдын убактысы кирет. Бирок шамдын убактысы кирсе дагы ошол намаз дурус деп. Себеби жанагы нақыс дейт, өзү мындай кыска, тар убакытта курулуп турат намаз. Анан кийин шамдын убактысы киргенде камил убакыт дейт. Толук убакыт келгенден кийин жана нақысты камилге улап, жанагы нақыс дегенде баягы кандай деп которсок болот да, баягы алсыз убакытта курулган, кемтик убакытта курулган намазды куруп барып туруп кийин шамдын убактысы киргенде толук убакыт кирип атканда улап кетсе дурус деп алымдарыбыз фатва берет. Демек, макрух болуу менен намаз дурус болот. Ошого биз айтабыз лахва, 5 мүнөт, 10 мүнөт. 10 мүнөт да көп. Мен мындай так айта албайм. Бирок бир аз күтүп коюш керек, ошол талаш-тартыштан чыгыш үчүн. Аны атайын жанагы күндүн чыккан минуталары канча жерден үзүлөт, горизонттон үзүлөт, адамдар жер бетине канча келет, качан төбөгө так келет. Мисалы үчүн күн келип так төбөгө келди, ал эгер күн токтоп калбайт да. Дагы жылып кетет. Бул токтурду, ошол жерде окуа. Жылгандан кийин баада сабал күндүн огондон кийин демек пешинин убактысы кирет. Ал мезгилде намаз окуса дурус боло берет.